Сахна деген бул супара. Супара деген касиеттүү тасмал. Сиз мындай даяр эле талант болуп келдиңиз, бирок албай калганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Өкүнөсүзбү? Мен өзүмөн эле анан момунда эки жак дээлди карасам, бир киши дымыбай, бир киши эркек кишилер деп отурганын көрдүм да. Ошо кош бойлуу кезимде бешикти бекер тепкен экенмин деп бир арман кылып калыпсыз да, ошол Бутум шилтеп жиберди. Эртең менен ушу бала төрөдүм. Анан 1 саат ыйлап туруп чарчап калды. андан сырткары маданияттан, чыгармачылыктан сырткары кандай жумуштарда иштедиңиз? Союз кинематографистов деген бар, ошол жерде мүчөмүн. Алган наградаларым эми Кудайга шүгүр. Эки чоң шкаф толтура. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан эмгегим элиңе көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин маектка калган коногубуз кыргыз искусствосунда, маданиятында окултоодой орду чоң. Ошол учурда бизге белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматова эже болмокчу. Саламатсызбы эжеке? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайларыңыз жакшыбы? Да. Жакшы болсоңуз эле болду. Анан сиз менен бүгүн бир жакшы бир сырдашалчы деп келип калдым. Макул. Сиздин ар бир сөзүңүз кыргыз коомчулугу үчүн аябай бир орду тогуз эмеспи? Анан биз сиздичи мындай карап эле тасмага даяр түшүп калган Жамал эжени көрө беребиз да. Сулуу, таланттуу, анан эле келип эле актриса болуп түшүп калгандай элестете беребиз. Бирок биз көргөн Жамал Сейдакматова бала кезинде кандай болгон? Бала кезимдеби? Бала кезимде мен азыр неберем бар, кичинекей. Неберелерим чоңоюп келатат. Ошо эң кичүү неберемди көрүп, анан ошону элестетем да, ушундай болгон го деп. Мындай азыр ойлоп көрсөм, аябай тентек, шок кыз болгом. Актерлордун көбүндө ушул эме сапат бар да. Аябай балдар менен ойноп, эркек балдар менен ойноп, ат чабыш, өзөңгү эме лаңги чеп дейт. Ошону чүкө ойноп ошентчимин да. Фантазияга аябай катуу иштечү жар болуп, ушундай бир эме болчумун да. Анан номер 5-те окуп калдым. Ал жерде жүргөндө дагы дайыма суббота сайын биздин интернатта жашачумун. Кече болор эле ал жерде концертке чыгып алып, Ысык көл деген ырды бийлеп ырдап. Ошондой болчумун да. Анан Баланын тентеги жакшы болот, барып бир нерсе чыгат деген чындыкпы анда? Точно. Тентеги жакшы болот. Болсоң жок бол, болбосоң жок бол деп коет. Бирок эми тентектин да тентеги бар экен да. Тентектес эле тиги жашоодо жана тентек болуп, жиндүү болуп кетиштин кереги жок. Башкача тентек. Эрке тентек болот. Ата-эне эркелетет, ошого эркелеп, эрке болуп өскөн баланы кичинекей кезинде эркелеткен абдан керек экен балам. Эркин өсөт экен да. Жакшы. Анан сизди биз театрдан көрдүк, кинодон көрдүк дегендейчи. Эки жагын бирдей алып кеттиңиз. Бирок кимисинде көбүрөөк роль жараттыңыз, кимиси жан дүйнөңүзгө жакыныраак болду? Театр. Театрда аябай көп ойнодум. Театрда мындай мен адегенде театр деп келдим да. Бирок келип эле биринчи жыл эле Алыскы тоолор деген чоң киного түштүм да. Анан кинону да жакшы көрүп кеттим. Экрандан баягы ал кезде индийский кинолор, Франциянын кинолору аябай көп чыкчу эле да. Анан театрдын турмушу абдан татаал. Актриса же ооруп калат. Бир моментте аны сен оордун жоктотуп ойноп кетишиң керек. Ошондой моменттер көп болот да. Ошондойлорду көп болду менде. Эжелерибиз бир жака кетип калат, мейманчылап кетет, той болуп калат, же болбосо ооруп калат. Чоң ролдорду даярдана коюп эле ойноп чыкчумун да. Анткени жакшы көрчүмүн. Дайыма келип карап отурчумун ойногондорун. Анан баягы биякта калып калат да. Анан дароо ойноп кетчүмүн да. Анан эми кино акчаны, финансыны көп талап кылган искусствода. Ошон үчүн жылына 2ден кино тартылчу чоң. Анан ошону күтүп турчубуз. Бүтсө качан пробага чакырат деп жайында. Анан качан кетебиз съемкага деп. Анан көбүнө түштүм да. Бирок бул күн сайын
жалган жокмун да, ал жерде болгон да жок. Демек театр жакын болгон экен. театр жакында. Анан көп интервьюңузда айтып калдыңыз сизчи баягы мен жакшы ырдачымын депчи, ырчылык бар эле депчи. Анан кийин үнүмдү жоготуп эле ырдабай калдым дедиңиз. Анан эми биз өзүбүз мисалы алып баруучу болуп туруп, журналист болуп туруп деле баягы сиздерден сабак алып үнүбүздү ачтырабыз го келип алыпчы. Анан үнүңүздү ачтырып, кийин кайра эле ушул ырчылыкты улантып кетсеңиз болбойт белем, эмнеге таштап койдуңуз? Балам, мен ар бир нерседе бир бийиктикти жакшы көрөм да, ошого умтулганды жакшы көрөм. Анан көптөн бири болуп ырдагым келген жок. Ырдасам Аягына жетиш. чоң ырчы болгум келди. Анан кийин анын үстүнө бир жагын талдаш керек болду да, тияка бияка кетпей. Анан ырдан, вокалдан сабак алган жокмун. Меники баягы жапай ырчылык менен бирок талант. мен ошондо туура кылган экенмин. Туура жолго түшүп, туура ырдаган экенмин да. Мен дайыма мынаяк мен ырдачымын да. Эч качан бир деп үнүм менен ырдаган эмес. Мен буяк ооруса, буяк ырдаса, ырдагым келсе анан ырдачымын да. Ошентип жүрүп бир топ кичине ырдап калдым. Анан бара баягы тамагым ооруйт. Эми азыр картайганда үн да өзгөрөт экен. Үнүм да башкача болуп калды да. Бирок кээде ырдап коюп турасызбы? Ошо жаман үнүм менен деле ырдай берем, неберелериме ырдай берем. Ырдап бердим да. Анан ичимен ойлоп коем. Жүрөк картайбайт, ырдан картайбайт, музыкадан картайбайт, жакшылыктан сүйүү азыр неберем да. Ага болгон сүйүүдөн картайбайт балам. Сизди киного, тасмага түшүп бербейсизби деп роль сунуштап атышабы? Мына баракей эми башчылардын алдында деги балеке доору атын айткым да келбейт. Ошондо келген күн эле тартылып бүтүп, Ошто бир жаш режиссер жигит бар. Былтыр бир кино тарттым мурдагы жылы. Быйыл да мени чакырыптыр. Эжеси ким деген? Эжеси менеджер болуп иштейт. Кинонун атын унутуп атам. Бирок мына баракей ошол кезде жана балдардын суициди көп болуп кеткен мектептерде. Ошол жөнүндө чоң теманы мектепте Министерство образования аркылуу алышкан экен да. Ошодо абдан чоң трагический ролго чакырган экен. Менден башка Оштон чоң артисттер барыптыр. Мен барып Кара Шороодо 20дан ашык күн жүрдүм. Түшүп. Анан кетип баратканда баардын узатып чыгышчы режиссеру Асамидин деген жигит. Асамидин жигит. Ошо эжесиге чоң рахмат деп туруп, чөгөлөп туруп, ыраазычылыгын билгизди. Мен батамды берип кеттим. Жакшы кино болуп турган эле. Бирок эми азыр жана балеке шарт болуп. Анан эми ал бүткөн деле болуш керек. Бирок частный кино болгон үчүн акчаны демирчи берип атат да. Ошону бүтүп келгем. Анан кийин келгенден кийин эми дагы түшүп атат мага. Албетте баягы илгеркидей жаштарды эмес, баягы кемпирлерди, улуу апалардын ролун, Анан өзүм дагы келин уулум кино тартат. Асел менен ким. Анан алар да ошо бир киного киришип атышат. Бир жакшы темада ошого Кудай бурса ошондо түшөм деген. Ошо өзүмдүн да фантазиядам, пландарыбыз көп аябай. Пландап атасыз. Бул жагынан мен кичине ашык кетпесем өксүрбөйм. Жакшы чыгармачылыкка бай адамсыз да баары бирчи. Жакшы. Ушу кош бойлуу кезимде бешикти бекер тепкен экенмин деп бир арман кылып калыпсыз да. Ошол эмне болгон бешик, эмне болгон арман, ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү. Бештеги Акбоз атайын спектакль бар болчу. Автору ким? Мынтип атам, биздин легенда бар эмес беле, жанагы Калмактын ханына эл жерин таштап, үй бүлөсүн сатып Калмактын ханына кетип калган. Анан ал жакка барганда сен ошончолук күйөөсөң аны эркайым аты эме берип жанагы малдын сойгондо шимеги болот эмеспи? Ошол шимектин чучугун берип баккан экен. Ошондо чучук берип баккан үйдү, үй бүлөңдү, элиңди ушинтип таштап кеткен. Мени сен эмне кылып жаратмак элең деп чачын кыркып, атка тескери мингизип кайра жиберген экен. Ушундай легенда, анын көп жери айтылбайт. Ошондо ойногондо сен эркайымды.
Анан менде мурун 1-составдар болуп, 2-состав, мен 3-чү болушум керек эле ошондо. Бакен эче ойноду, анан Далбаева Мира деген жакшы актриса бар, ал ойноду. Анан ошо Мира ойноп атканда жолдошу Сатыбал Далбаев деген народный артист, ал өтүп кетти, раматылык. Жакшы артист эле. Ошол көзү ооруп, Москвада операция болуп ошого учуп кетти. Анан мени ойноп бер деп сурашты. Менин боюм мындай болуп, уже төрөй турган бир 6 ай болуп калган кез болчу да. Анан эми кантип ойнойм мындай үчүм менен ошону десем, эми бир мындай корсет байлап алыптыр. Анан баягы сахнаны жакшы көргөн жаным, мен мынаса деген катуу корсетимди байлап алыптыр. Анан сахнага чыгып ойноп атпайынбы. Анан кайненеси ага бешик берип жиберет деги эркек айымга. Ал мени сен эркек төрөп алгын деп. Анан ал көпкөн аял мен сага эркек деп бешикти биртебет да. Анан мен ошол жерине келип тебейин деп атканда оюма кылтей түштү. Боюнда бар аял бешикке теппеш керек деген. Анан бирок тебип алдыңыз. Бутум шилтеп жибердим. Эртең менен ошо бала төрөдүм. Анан 1 саат ыйлап туруп чарчап калды. Анан жолдошум ошол кезде мындай чоң көзүнөн бакырайып, көзүнөн тып этип жаш акты да. Ролго ойнойм деп балаңызды жоготуп алгансыз. Андан мурун да бир баламды жоготком, киного түшүп жүрүп, сууга көлгө түшө берип тиги Лейлектин жанагы водохранилищесине үшүтүп алып өзүм алып кала жаздагам. Башкача айтканда кесипке анча эмес көп жертва кылдым да балам. Ошо жүрөгүмө аябай катуу таасир берген. Бул өзүңүздүн өмүрүңүздөгү, чыгармачылыктагы жашооңузду чагылдырган тасма барбы? Таталекс. Андай жок, мен үчүн бардык мен ойнаткан ролдор өзүмдүн турмушумдан деп ойлойм. Ошентип ойлосом, анан ошондо туура чыгат балам. Бул башка десең вообще туура чыкпайт да, анда окшобой калат да. Анан бир 3-4 күн мурун бир телевизорду коюп мен көп уктабайм 2:30-га дейин. Кыргыз каналдар көп иштеп атат да, бир убакта эле илгерки бир кинону көрсөтүп атат, мен түшкөн Тяншан кызы деген. Анан ой жок, ал Тяншан кызы мындай экен, тиги Мырзагапар, ал башка анда дагы бар. Мырзагапаровдун Өргүзардагы гүлдөрбү, мындай ушу темадагы Мырзанын өзүнүн бир стили бар го. Ошол сценариясы боюнча ким биздин операторубуз Кадыржан Кадыралиев режиссер болуптур, баласы оператор болуптур. Ошондо 5 артист ойнойт экенбиз. Күйүкова, мен, Бакырдын Алиев деген, анан Казактын Бактыгериев деген артист, анан бир бала Алайдан келген. Алай Алтайдын театрынан. Анан стили дагы такыр башка, салт санаа жөнүндө. Мынтип карап отурсам эле бир фильм абдан жакшы экен да. Развлекательный фильм эмес. Фильм абдан ойлой турган фильм экен. Анан психологический экен да өзү. Анан кийин Лейлектин гүлдөгөн өрүктөрүнүн арасынан ар жактан бир аял келатат, акчолук мындай салынган. Анан башына жанагы тияктагылар көтөрүп алышкан да. Чабыт коюп коюшат, ошону алып алып эле. Ушундай да сулуу болот экен. Мен экем. Өзүңүздү тааныган жоксузбу? Унутуп калыпмын мен аны. Мен аны билсем, ал кинонун авторлуктарын бергизбейт белем эмгичекти. Мен ушундай сулуу элем деп коем. Жаш кезек деген кандай сонун балам. Сонун да. Ошондой мезгилдер дагы унуткан нерселер бар болуш керек. Анан актрисалык билимим жок эле актрисамын деп көп жерде айтып жүрбөйсүзбү? Бирок ушул актрисалык билим албай калганыңызга өкүнбөйсүзбү? Сиз мындай даяр эле талант болуп келдиңиз, бирок албай калганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Өкүнөсүзбү? Мен кээде отуруп ойлойм да, балким билим алсам мындан да жакшы болот белем деп. Үнүм мындан да жакшы болот белем деп. Бирок бир жагынан кээде октом деп бузуп алмай да болот. Бул эми ар кимдин өзүнүн тагдырына жараша да. Анан эми менин
чоң кээни мугалимдерим болду да мен келгенде Muratbek Rızkулов, Sıdıkbek Жаманов, Кытаев, Көбөгөнов дегендер, Агуйкова, Кыдыкеева, Күмүшалиева, Алиманжан Курозова деген кээнийлер менен иштедим. Ой, ошолордун талабы, алардын сахнадагы артисттерге койгон абдан чоң жоопкерчиликти тарта турган абдан талабы бийик болчу аябай. Мен ойлойм аларды ал тургай тетиги центральный вуздардагылардан күчтүү болсо керек деп. Ошолордон үйрөндүм да. Алар эч качан сен даже сахнага кетип баратканда гримиңди монтип карап жанталаш текшерип турушчу да. Ошончалык бир сонун жоопкерчилик болгон экен. Жоопкерчилик күчтүү мезгилге туш койгон экен. Азыр жок болуп атат да. Азыр сиз өзүңүз дагы ошол Туңгуч театрын ачкандан кийин бир топ шакирттерди чыгардыңыз да жашооңуздачы. Анан алар кандай жетекчи болдуңуз? Аларды дагы мындай катуу кармап, өзүңүз көргөн нерсени алардан дагы талап кылдыңызбы? Кызым заманга жараша болду. Албетте биз деле ошол мынчалык өзүбүздөн өзүбүз келип алып эле жинтиленип келесе болду, эмне болду бул театр деп айтпасын деп. Анын үстүнө биз дагы баштаганда эле катуу кеттик. Баштаганда эле биз тетиги Каирге кеттик. Анан ошол Южная Америка, Германия дегендей эле ушинтип учуп калдык да, Кытайга дегендей. Анан ойлонуп отуруп эми көп театрларды туурап баягы башкача жолго түшөлү деп кеңешүүлөр менен. Анан биз жалаң пластикалык театр бололу, жаштардын театры бололу деп Туңгуч жаштар театрына кое алганбыз да. Анан ушуга дейин эле ошондой эметип жүрөбүз. Ошондой көп биз ошон үчүн мисалы Лейлектен чыгып Алайга дейин бир ай жүрдүк. Бир ай күнүнө 2ден 3төн оюн коюп аттык. 70 оюн коюптурбуз балам. Бир жолу ушу биздин жана Сулайман тоосунда Сүйүү жаз деген спектаклибизди бир өзбек директор школ чыгып айткан. Бул сиздин чыгармаңыз бир Ромео Джульеттасы Шекспирдин. Ошондон кийинки эле эл достугу жөнүндө бийик чыгарма экен деп. Эл достугу жөнүндө болчу да. Бир эмнегедир идейный жагынан да жакшы болсун деп аракет кылчубуз да. Ошентип отуруп анан кийин көп эмгек кылдык балам. Көп балдарды окуттум, алар тияга кетти. Эми азыр деле иштеп атабыз. Азыр деле ошондой жолдон кете элекпиз. Эмне себептен сахнаны Супарага теңеген да? Эмне себептен? Ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү. Мага Күмүшалиева Сабира эже айткан. Мен алардын үйүндө көп жап туруп калдым. Жамал, сахна деген бул Супара. Супара деген касиеттүү тасмал. Камыр жуурат кыргыздар. Ага бутуң менен баспайсың. Ага камыр жуурарда колуңду жууп, анан бисмилла деп келип, башкача айтканда боягыңды тазалап туруп отурасың. Сахнага сен ошондой жүрөгүңдү, бүт денеңди, башыңдагы мысылдарды, ойдун баарын тазартып туруп, анан бисмилла деп чыккын деп. Мен ошону үйрөндүм да ошолордон. Ошолордон сахнанын ар жагында турушундай Кудайга жалынып туруп, о Кудай жардам бер. Жөнүбө канакей чыгып алып, о кулум угуп ал десең, ошону ошол жолго түшүш үчүн ошолордун сөзүн аябай көп уктум да. Жакшы. Анан чындыгында сизди Таттуу менен дос болчу, курбу болчу деп айтышат да. Анан бирок бир интервьюңузда ушул Таттуу менен достошпой калганыма арманда калдым дегениңиз бар экен да. Бул кандай болуп калды? Эми чынын айтканда экөөбүз дос болгон жокпуз. Мен эмнегедир жана улуу муундардын арасында жүрсүм. Күмүшалиева эженин, Сыдыкбекова Жумаш деген эже бар алардын үйүнүн, Чокубаева Турсун деген эже бар эле, ал менен дос болуп үйүнө. Ошолор менен жүрдүм да. Такиш деп койсун, Таттуу өзү менен бүтүп келген ташкенттик балдар кыздар бар эле, ошолор менен чогуу жүрдүм да. Анан кийин бул эми искусствонун дүйнөсү аябай татаал болот. Абдан ойлонуп жүрбөсөң сындырып коюш да мүмкүн да. Интрига. Интрига көп болот да, ар түрдүү сөздөрдү айтып ушагаң болуп, анан мен жолдошум дагы катуу кармады мени. Болот Шалтаев деген биринчи жолдошум ушу
театрда жанында жүрчү да, эшиктин алдында дайыма күтүп турчу, чыкканда мени алып алып, желкемени алып алып жөнөчү. Мен да учуп кетмейин бар эле да. Анан татуу болсо, жаш баладай назик адам болчу да. Анан ошо менен көп жакшы бириге албай калдык. Ну, судьба, тагдыр ошондой экен да. Ошондой. Жакшы. Анан азыркы театр актрисалары мисалы купулуңузга толобу? Толбойт. Бир актриса бар, бирок ошо биздин театрдын коросунда төрөлүп оңоюп чоңойгон, бирок тагдыры татаал болуп жакшы иштебей калды. Шайыр Касымалиева деген. Ошол башкаларга караганда кичине мындай эме болчу да, тиги биздин школада болчу да. Анан эми азыр мен жок. Азыр мен Толгонайды ойноп кете турган, же Каныкейди, же Мунабаяны ойноп кете турган, чоң сүйүү, чоң тагдырды ойноп турган актрисаларды такыр айта албайм да. Ошо жаштардан бирок мен жаңылбайм. Элде таланты жок эл болбойт. Бар. Алар гана түз жолго салыш керек. Бышырыш керек. Школа жок азыр, мектеп жок. Мындай бизден бир режиссер бар эле, Боров деген орус. Мындай ойнобогун дечү. Ыяк менен. Эгерде сен ошондой бир татаал драматический роль ойноп атсаң, ошол сострадание деп коет. Боорукерлик, ошол кайгы капанын баары быяңа өзүңкүнө түшсүн. Сен өзүңкү кылып, көздөн баары көрүнүп турат да. Чынында эл ишенгендей кылып бергин деп. Анан калп эле жөн эле жана глицеринди тамчылатып коюп, анан кийин боюнуң узун болсо, шыйрагың узун болсо деп жинди келтирет мага. Мисалы, муну айтам эме деп. Дешевый деп. Халтура деп. Жакшы. Көп тасмаларда ойнодуңуз. Жүрөгүңүз менен сүйгөн роль кайсы болду? Раевдин жанагы Элек дегенде коляска отурган 80ге чыккан кемпирдин ролун ойнодум. Ал чыгарманы окугандан эле мен тиги ким Султан пьеса кылып жазып атам деп айтты. Мен айттым, жана абышка болчу да, абышканы кемпир кылып жазып берчи деп. Кемпир кылып жазып тур, анан бул жерге алып чыктык да. Драма аябай катуу кетти. Мен ойногон жокмун. Ошо жерде отуруп кемпирдин тили да сүйлөбөйт. Деп сүйлөгөндөрдү мен ошо өзүмөн эле анан момда эки жак дээлди карасам, бир киши дымыбай, бир киши эркек кишилер деп отурганын көрдүм да. Ошол кемпир ошондо картайып калганда өзү чоң үчөөндү болгон аял экен. Балдарынан ажырап жалгыз калганда бир багып алган небереси күйөөгө кетем, америкалык бир дипломатка чыгам деп кетем дегенде кемпир кетпе деп аракет кылат да, мен анда жалгыз калам деп. Анан тиги мен кайра келем, анан мен дагы 26-га чыктым, мен эрге чыкпай каламбы деп, бирок болбой кетем дегенде анан кийин кетпе деп атканда тиги ызаланып кетип кемпирди жакка бир коет да. Кемпир жыгылып түшөт. Анан ошо тиги чуркап чыгып кеткенде кемпир эптеп атып туруп, каралдым, жалгызым деп колун сунат. То есть бул это ушу такая чоң тема ушунчалык. Мен бул өзү боорукерликтин эң бийик жери, командолуктун эң бийик жери да. Ошон үчүн мен суранып алган болчумун да. Андан кийин кино кылып чыгарам деп, анын колу аягына эмеси жетпей калды окшойт, кичине тартты дагы. Азыр өзү Раев эмеде жүрөт го дейм, тиги Турцияда. Бирок ушунчалык жүрөгүмө жаккан да. Роль адамдын жашоосуна канчалык деңгээлде таасир берет? Негизи таасир береби? Берет. Сизге? Сен бир мисалы ошол эле ролум кандай таасир берет? Сен бир башка бир жаман жолго түшүп эртеси деп ушуну жасайм деп атсаң,
ойлон кадимкидей сени сактап калат. Анткени сен ролдун үстүндө иштегенде ойлоносуң. Мындай кылыш керек, бул мындай кылыш керек. Мен Каныкейде ойногондо жашыраак кезимде ойнодум. Анан түшүнгөн жокмун, это королева ханыша. Манасты манас кылган Каныкей экен. Эми анын баскан турганы ой сөз бар да. Мен ошону кантип ойнойм деп сүйлөсөм деле окшойт, бассам деле окшойт. Мен аны дегенде эмнеден баштадым? Кошогунан баштадым. Кошогунан эгерде туура алып кетсем, анан ар жакка кетет экен деп. Анан ошону эмеге барып ойногондо, тиги Алматыга барып ойногондо бүт Хунаев политбюросун алып келди, театр толтура. Мен ойноп бүткөндөн кийин мен ушунчалык мактанбайм, мен андайды вообще көргөн эмесмин. Айнан айын элдерде артисттер да бар, элдер да бар, кол чабып атышат, гүлгө мен көмүлүп калдым. Эртеси сүрөттөрдүн баары эле менин сүрөтүм газеттер. Анан кечинде спектакль болуп атканда журналисттер келип, апай, сиздин колуңузга колубузду тийгизсек болобу деди. То есть алар образга мени эметип атышат да. Анан мен өзүм ошондо кыйын экенмин деп сезген жокмун. Бирок чоң роль жаратсам колуман келет экен го деп ойлоп калдым да. Сиз чыгармачылык тарабында көп Ополтоодо иш кылдыңыз, эмгекти сиңирдиңиз. Бирок андан сырткары, маданияттан, чыгармачылыктан сырткары кандай жумуштарда иштедиңиз? Же ушул эле менен кете бердиңизби дегеним? Жок, мен горсоветке депутат болуп жүрдүм. Андан кийин Союз театральных деятелей деген бар бизде. Ал жерде жүрдүм. Анан кийин мен эмедемин, Союз кинематографистов деген бар, ошол жерде мүчөмүн. Алган наградаларым эми Кудайга шүгүр, 2 чоң шкаф толтура. Ошо мен Лондондон да алып келдим награданы, чоң награданы. Кытайдан да алып келдим, Америкадан да алып келдим. Мурдагы жылы, аркы жылы Кореядан келип тартышып, бир чоң эме тартып эме берип кетишти. Анын баарын айтып отурсам толтура балам. Ошонун баары ойлоштурат адамды. Анан андай мындай жолугушууларга мен жок дебейм. Барам. Анан эл журт балдар суроо беришет, жооп берем. Жок деп керсейип отуруп албайм. Небере жытына тойбой олтурган кезиңизби төрдүн көркү болуп? Ооба, эми жана кызыл курткачан кыз жүрбөйбү, кичинекей. Эң кичинекей неберем ошол. Аты Сезим. Эми айнанайын, Кудай, эстесем ичим ezilip каша болуп калат. Аябай жакшы көрөм да. Анан ал кээдим да, жатсам эс алып келет дагы. Жыргалы мен анын жыргалым дейт да, эркелет. Жыргалы менин, жаным менин деп колума. Анан ырдап берет. Менин азыр 6 неберем бар. Чөбөрө? Неберелер. Ошо уулумдан 2 кыз, 2 эркек неберем бар. Амин деген, Аруке, Сезим деген. Кызыман 2 Алина, Карина деген 2 неберем бар. Алтоо. Жакшы турбайбы аябайчы. Анан аябай бир көптү көргөн, таланттуу инсан катары айтыңызчы. Мындан кийинки бир 5 жыл дейбизби, 10 жыл дейбизби, ошончо убакыт өткөндөн кийинки кыргыз искусствосунун деңгээли кандай болот деп ойлойсуз? Аябай татаал суроо. Албетте көз ачык болбогондон кийин жакшы айта албайм, бирок мен ойлойм бийик болот го деп. Анткени кыргыз эли өзү негизи мындай ойлонсом абдан таланттуу эл. Абдан мындай акылы бийик эл көп бизде. Мындай жатып алып ойлойм да, адамдын ашказаны момунча эле экен. Ооба. Кичинекей. Эч ким түбөлүк жашабайт. Бир күнү кетебиз. Меники да канча алганын билбейм. Аз калдыбы, көп калдыбы. Кудай көбүрөөгүнөн берсин. Берсин. Бул дүйнөгө түркүк болуп эч ким турбайт. Ошон үчүн жашоодо мындай бир ой менен жашаш керек да. Мен ошо азыркы менден кийинки келген муунга,
азыркы менин ушу замандаштарыма ошо айта турган ушу кеңешим эле ушу да. Элибиз момундай эле өлкө, кичинекей Кыргызстан. Картадан карасаң, самолет менен учуп келатсаң, ылдый жакта карасаң, тияк менен өлкөнү көрдүм, мен 16 өлкө көрдүм, тиягы биягы менен салыштырсаң, мындай кооз өлкө жок. Кудай таалам мейле деп келип бизге бергендей да. Ошон үчүн ушуну сактасак, ушул өлкөнүн, элибиздин илгертен бери келаткан жакшы каада салттарын сактасак, акылдарын, руханий дүйнөсүн кетирип албасак, манасты жоготуп албасак, Чыңгыздын чыгармаларын аркылуу жашасак, Чыңгызды Кудай таалам бизге белек кылып берди да. Кыргыздын кинолору кандай эле керемет кинолор. Ошон үчүн биз эми мындан ары ореки баштан көп кыйынчылык өттү, бир башкача деңгээлде акыл жүргүтүп жашасак дейм да. Алынып, жулунуп, уурдап, суурдап ушуга барбасак такыр. Элдин, журттун, кыргыз элинин тагдырын ойлош керек да. Ошентип жашаш керек. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдирем. Жакшы кеп, жакшы ой пикирлериңизди айтып бердиңиз. Сиз менен кеңешүү, сиз менен баарлашуу өзүнчө бир ырахат десек болот. Ой, рахмат. Рахмат балам. Бүгүнкү биздин маек курган коногубуз кыргыз элине таанымал болгон Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова болду. Алдыда дагы көптөгөн таанымал инсандар менен маек курабыз. Андыктан биздин көрсөтүү менен ар дайым бирге болуңуздар. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.